Бүгін Ошмуда Кара-Кыргыз автономиялы облысының 100 жылдығы, мамлекеттик жана коомдук ишмер саясатчы Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган илимий конференция өттү. Анда кыргыз тарыхындагы урунттуу учурларды баяндаган доклад окулуп, презентациялар жасалды. Иш-чарага Жогорку кеңештин бир катар депутаттары, тарыхчы жана публицист Кыяс Молдо Касымов жана университеттин жааматы катышкан. Эгерде 100 жыл мурда Кара-Кыргыз автономиялуу облусун ошол мезгилдеги саясий элита Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков жана башкалар ушундай күрөшүп отуруп түзбөгөндө, анда биз түштүк Фергана облусуна, түндүк Жетис облусуна караган эле эч мамлекети жок бир байкуш бир улутка айланып болчубуз. Ошондой мамлекети жок элге айланат болчубуз. Күрөшүп туруп ошол мамлекетти түзгөн, анан ошол мамлекет андан ары өнүктүргөн, союздук республикага айландырып, союздук республика кийин келип туруп, эгемен Кыргыз республикасына айланганын ар бир кыргызга жеткиришибиз керек. Иманалы Айдарбеков 1924 жылы Кара-Кыргыз автономия облусунун Ревкомунун төрагасы болгон. Анын тарыхтагы аткарган иштери саясий куугунтукка кабылып, репрессия курмандыгына кабылышы бүгүнкү иш-чарада кеңири баяндалды. Буга чейин да Ошмунун студенттерине эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстан эл аралык мамилелердин субъектиси катары аттуу лекция өткөн. Көп маалымат беришти, андан кийин буга чейин айтылган сөздөр болду. Кээ бир нюанстар түп тамырынан ушундай болгон таржымалында архивтер негизинде алар маалымат бизге жеткиришти. Ушул негизинде менимче эгер кандайдыр бир натыйжасында китепти же мындай сборниги алар чыгарып койсо, менимче биздин жаштарыбызга жамууга бул чоң мындай маалыматтын булагы катары болот. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө боюнча жарлыгын чыгарган. Анын негизинде өлкө аймагында илимий конференциялар, иш-чаралар белгиленип жатат. Ошмудагы бүгүнкү саамалык, маданий, музыкалык программалар менен коштолуп, окутуучулар тарабынан улуттук ырлар жана опера чыгармалардан үзүндүлөр жаңырды. Эми президентибиздин жарлыгы чыккан. Ошонун негизинде биз бүгүн Ош мамлекеттик университетинен баштадык илимий конференцияны. Анткени бул жаштарыбызга, элибизге, ушул Кыргызстанды түптөгөн адамдардын, биздин ошол убактагы улуттук лидерлерибиздин саясий интеллигенциянын баскан жолу, алар кандайча Кыргызстанды жана түптүү аракетин көргөн, ошонун бардыгын жаштарга сабак кылып калтыруу азыр биздин миссиябыз. Ошондуктан бүгүн мына Кара-Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгына арналган иш-чараны жаштар менен, студенттер менен, мугалимдер менен өткөрүп атабыз. Иш-чаранын соңунда эл өкүлдөрү Жогорку кеңештин атынан Ош мамлекеттик университетинин профессор илимпоздоруна, окутуучуларга ардак грамота жана ыраазычылык баракчаларды тапшырды. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.